Садыктын үйүнө макапая деп коет, жана жүгөрүн жыйнаган ашарга дейт. Мына бул биздин паспорт болот. Москвага ойноп келген, жыргайын деп келген биздин бир туугандар аз эле болуш керек. Бир оштукту чакырсаң 4-5 ээрсип келет дегендей. Себеп дегенде Москва көз жаштарга ишенбеген шаар деп коет го, туура эле экен да. Ассаламу алейкум, Рыспек Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бардыгыңыздардын кирип келип жаткан 2022 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана ошондой эле жаңы жылга Кудай буйрса биздин YouTube каналыбызда Москвада бир күн деген жаңы бир передача ачылып атат. Эгерде сизде Москва шаарында бир болуп өткөн кызыктуу же болбосо бир кайгылуу окуяңыз болгон болсо, сиз биздин каналга келип өзүңүздүн ошол башыңыздан өткөн окуяны айтып берсеңиз болот. Кененирээк маалымат алуу үчүн менин Instagram баракчама же болбосо 8996 306 0606 номерине WhatsApp аркылуу жазсаңыз, эгерде сиздин окуяңыз биздин командага өтсө, анда биз сизге байланышып, сизди эфирге чыгарып беребиз. Ассаламу алейкум, Рыспек Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мына толук бир жылдан кийин жолугушуп отурабыз. Бүгүн бизде конокто Универсал командасынын мүчөсү Тамада шоумен ырчы Тайырбек Исманалиев конокто. Мен аялы. Ошо Далбаевтар тоюн ким алып барып атыр? 2 3 4 5 6 7 кетти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум, жакшысыңбы? Салам, жакшы, жүрөсүңбү? Наконец-то жолугат келдик. Наконец-то жолугуп. Кудайдын буйругу менен мына 2 айдан бери Тайыр акеге байланыша албай жатканбыз. 2 айдан кийин, толук 60 күндөн кийин жолугуп отурабыз. Бүгүн эфир аябай кызыктуу болот. Анткени Тайыр аке биздин передачада болгону мындай колдон келишинче жөнөкөй. Көрүп отурган адам сиз менен сүйлөшүп отургандай болуш керек. Колдон келишинче ачылганга аракет кыласыз. Болду. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, сиздерге болсо жагымдуу көрүү каалайбыз. Тайыр аке, Москвага келгениңизге канча болду? Биринчи эле суроо, Москвага келгениңизден баштайлычы? Менин Москвага келгениме туп-туура 1,5 жылдын жүзү болду. Мен келгенде тез эле кайтамгы деп ойлогом, бирок Москвага келген адам кайтпайт дегенге эми ишенип отурам. Себеп дегенде былтыры 2020 карантин пандемия учурунда август айында келген элем. Мына азыр Убактылуу эле. Убактылуу эле барып кичине движение кылып туралы деп келип эле. Элдер сыяктуу эле 1 жыл иштеп келейин деп. 1 жыл иштеп келейин деген менен уже мына 1,5 жыл болуптур. Убакыт өткөнүн кара. Негизи эле бул Москвага убактылуу иштеген келдиңиз, эл катары эле иштеп атасызбы же бул жакта да ошол чыгармачылык чөйрөсүндө тамадалык менен эле алып атасызбы? Негизи Москвада эмне иш болсо кыла берем деп келген пландар болчу. Не иш болсо деле Москвада үй бүлө багыш керек, ошо эл катары эле иштейбиз деп келип, бирок Кудайга шүгүр Москвада Кыргызстандагыдан да көп той болуп атат го дейм. Тойдон эле бошобой атам. Тойдон эле бошобой. Ишиңизге ийгилик. Ар бир кыргыздын жакшылыгы Москвада болобу, Америкада болобу, Кыргызстанда болобу боло берет экен. Биздин салттуу кыргыздар эч качан бузбайт экен. Москвада да кадимкидей Кыргызстандагыдай ресторандарда тойлор болуп, ошол жерде алып баруучулук милдет эле болуп. Азыр болгон ошол жумуш менен эле. Ошол жумуш менен эле. Ошол жумуш менен эле жамбап атасыз. Негизи жалгыз келдиңизби же бул жакта семьяңыз менен бул жактасыз? Биринчи былтыры келгенде өзүм жалгыз келген болчумун. Анан кеңеше калган тияктуу. Ооба, Кыргызстанда калган болчу. Анан баягы эме деп коюшат го, бизде тамашада да айтышкан. Бир оштукту чакырсаң 4-5 ээрсип келет дегендей. Биринчи өзүм келдим. Кийин анан келинчегимди чакырттым. Кийин анан үй бүлөмдү чакырттым. Азыр Кыргызстанда эч ким жок. Азыр эч ким калбады. Эч ким калбады. Баарыбыз бияктабыз. Жакын арада кетейин деген ойлор барбы же бул жакта азырынча? Негизи бул жакта жумуш жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Бирок универсал чыгармачылыкты да таштабаш керек. Кудайым буйруса, быйылкы концертке жөнөп атам. Барып концертке даярданып, ошол универсалдын болгон аракетин жумшап, быйыл дагы салтты бузбай, жылдагыдай бир концерт берип келели деп ошого жөнөп атам. Кудай буйруса жакын күндөрдө кетем Кыргызстанга. Барып анан март айында болчу концерт өткөзүп, анан кайра келем. Бизде универсалга да кичине суроолорубуз бар, аны шашпай аягына берели анда. Азыр сиздин өзүңүздүн жеке эмеңизге жашооңузга келсек, тамадалык менен бул жакта эмени алектенип аткан болсоңуз, чыгармачылыгыңызды бул жактан да өстүрүп, бир стендап эмеге ойлор барбы, андай жокпу негизи? Негизи ошондой ойлор бар, бирок убакыт жок. Ага, убакыт. Кыргызстанда мисалы убакыт кененирээк, себептен Кыргызстанда өзүң үйүң, өзүң жериң, кенен жүрөсүң, кенен жетишесиң, а бул жакта жетишпей эле, чуркап эле бул жактан үй бүлөнү садик алып барыш керек, андан алып келиш керек, анан тойго барыш керек. Ошентип эле мындай чындап келгенде чыгармачылыкка Москвада өтө кыйын экен. Негизи мындай да, Тайыр аке, сиз мисалы үчүн Кыргызстанда да чыгармачылыкта жүрдүңүз, билесиз полный бардыгын.
Москвада болгон той эле алып барасыз. Кыргызстанда эми концерт эмелерден бери бошобойсуз. Ошол эле убакыт 24 саат, бул жакта деле ошол эле убакыт 24 саат. Бирок эмне үчүн бул жакта ошо жетишпейсиң? Ошол мен таң калыштуу да, ошол бир эле убакытта бирок чындап эле бул жакта жетишпейсиң эч нерсеге. Эч нерсеге жетишпеген себеби мен ойлоп калдым. Биринчиден бул Москванын пробкасы. Биринчи очередте эле Москванын пробкасы. Себептен Кыргызстанда пробка деген жок да. Шаардын ичинде деле бир жерге барсаң 10 мүнөт, 15 мүнөттө, 20 мүнөттө ашып кетсе жарым саатта жетесиң да. Ошто жүрөбүз биз. Оштун берки башынан наркы башына жарым саатта жөн эле жетесиң. А бу жерде Москванын берки башынан наркы башына жалган айтпайм, бир 2,5-3 саатта жетесиң го дейм машинада пробка менен. Биринчиден ушул пробка, экинчиден Москвада мындай абасы нымдуулугунанбы, кыскасы өтө мындай энергичный болуш өтө кыйын экен. Мен ошону байкадым. Энергияңызды жогото элексиз. Жоготтум. Жоготтуңуз ба? Кыргызстанда мен Кыргызстанда вообще энергичный элем. Бул жака келип кыйла энергияны жоготуп. Негизи эле эми сахна чөйрөсүндө мисалы үчүн баягы концерт койгоңузда ошончо эл сизди колдоп турат, сахнага чыгып атасыз Кыргызстанда. Ошондой эмеде жүргөнсүз, бирок акча жагынан анча эмес. Аны бардыгыбыз эле билебиз. Акча жагынан тартыш болуп калат, кыйналып каласыздар. Универсал командасы тем более төртөөңүздөр тең же чоң үй билесиздер, мурдагыдай бойдок эмес. Албетте. Бул жакта эми акча жакшы, жумуш дагы жакшы. Бирок мындай чын жүрөктөн баягы каалоо башкача болот го, мындай сагынган учурларыңыз болобу Кыргызстанда? Өтө. Эч ким жок, үйдө жалгыз калганыңда. Кыргызстанда болгон күндөрдү, айылды, тамашага даярданып жүргөн күндөрдү сагынасың. Анан группа WhatsApp'тан Кыргызстандагы балдар качан келесиң дегенде кеткин келип жүрөсүң, майла жок. Москва көз жаштарга ишенбеген шаарым Москва дегендей жүрөбүз. Москвада Кудайым буйруса 1-2 жыл. Жок албайбыз. Ала албадыңызбы? Мен өзүм негизи Россияда туулгам. Мен алсам болот. Өзүңүз негизи Россияда төрөлгөнсүз. Ооба. Келиңиз анда мындай башынан баштайлычы, сиз төрөлгөн күндөн баштап канчанчы жыл болосуз? Кантип төрөлүп, кантип Кыргызстанга барып калдыңыз? Кайра кантип келип калдыңыз? Ошондо эмне паспортумду көрсөтүшүм керекпи деп. Ошондо эмне паспортду көрсөтүшүм керекпи деп. Мына бул биздин паспорт болот. Вот с этого момента попал в Исманалиев Таирбек дейт. Ичинде толтура печать болуп кетиптир го я. Чехолуңуз Кыргызстан деп соолат экен. Чехол мына биздин Кыргызстандын чехолу. Өзүм качан туулган элем деп алсам. 1992 жылы 13 ноябрда Россия мамлекетинин Свердловск облусунун Екатеринбург деген шаарында төрөлгөнмүн. 6 жашыма чейин Екатеринбургда жүрүп, анан 6 жашымда 1998 жылы анан Кыргызстанга ата-энем алып кеткен. Болду мен анан бир тууган карындашым бар экөөбүз. Ошондон 98 Кыргызстанга барып, 99 мектепке кирип, 2009 мектепти бүтүп, анан 2009 Ош мамлекеттик университетинде 5 жыл университетте окуп, анан 2014 бүткөндөн кийин анан ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашып, диплом калды, аттестаттар калды. Эми чыгармачылык жак менен иштеп атабыз. Эми Кудайым буйруса дипломуна бир күн кереги тиер. Дипломду негизи алып калдыңыз? Дипломду алганбыз. Ошмунун студенти болуп бүткөнбүз, кызыл диплом менен бүткөнбүз. Анан Россияга келдик. Кимдик кан тамган жер Россия деп койсок. Негизи мындай да. Мына сен көрсөтпөдүң ба сага? Мен көрдүм. Туулган жери дегенди карасаң. Көрүнүп атабы жок? Монтаждан. Көрүнүп атабы? Жок, буну эмес, буну бер. Мында жакшы көрүнбөйт. Бул англисчеда загранпаспорт. ID карт. ID карт. Мынаке. Тайрек өзү негизи Урус экен деп койсоң. Эмес экен деп атайм. Бизди алдап жүрүптүр. Баткенден эмес экен да. Тайрекенин өзү туулган жери Россия экен. Ошондо бул Тайреке бизге барып наоборот, бизге барып сиз мигрант болуп калып турбайсызбы да? Мен өзү Кыргызстанга мигрантмын деп койсом. Тайреке өзү негизи ушундай бул кичинесинен болот дейт го. Бул чыгармачылыкка деле сиз жөндөн аралашып калган жоксуз, өзүңүз кичинеңизден кызыгып жүргөнсүз. Анан анча-мынча YouTube'дан ырдаганыңызды көрүп калдык. Биринчи ырчоолум деп элеңиз кандай? Мен негизи тамашага чейин мектепте окуп жүргөндө мен конкурстарда только ырдачым. Мектептин аппаратурасын мен карачымын. Баягы
концерт баягы 8-мартка майрам, наркы эрки болгондо мен ошол жерде жардам берип, аппаратурасын карап, анан эч ким жокто ырдап, ушинтип койчумун. Анан ырдайбызга деп жүрүп, эми Кудайдын буйругу экен, кийин студент болгондон кийин тамашага аралашып кеттик. Ошол убакта 2009 биз мектепти бүткөндө тамаша башталып, анан жаштардын кызыгуусу артып, анан кийин студент болгондон кийин ошону баштаганбыз да. Азыр канча балаңыз бар? Азыр кызым бар, 3 жашта. Бир кызыңыз бар. Бир кызым бар, 3 жашта. Москвада канча балам дегендер бар? Москвада мектеп окуучу кайра кетесизби? Мектеп окуучу? Ооба. Эми өзүбүздүн сүйүктүү өлкөбүз Кыргызстанга эмне жетсин? Абасы таза, суусу тунук. Сонун Кыргызстаныбызга кетебиз. Кудай буйрса 1 жылдын ичинде кетебиз го дейм. Бул жака келгениңизден бери мына 2 айдан бери менен байланыша албай жатам. Күнгө той. Бүгүн да бир тоюңузду атайын рахмат, чоң рахмат. Мен үчүн ушундай отмена кылып интервьюга жооп бергениңизге. Бирок акчасын беребиз деп болсо. Акчасы баягы $100 экен. Болду, экөөбүз ошого келишкенбиз да. Болду. Тайыр эке өзү бесплатный бербейт экен интервьюну. Деп болсо. Араң алдайт, мен бесплатно эле берип атам. Алдайт. $100 берип араң көндүрдүк. Бул жактан уже айлана чөйрө кругтар түзүп, шакирттерди өстүрүп атасызбы? Москвада кадимкидей башталды, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Москва Тамада борбору деген бар бизде. Жалпы жамаат ал жерде тамадалар, музыканттар, аккордеон четкендер, жардажчылар бардыгыбыз бир чоң жамаатпыз өзүбүзчө. Ошол жерде тамадалардын катарындамын. Анан сен айткандай шакирттер бар, Кудайга шүгүр. Азыр өстүрүп аткан балдар бар, Москва шаарында үйрөнүп аткан. Эми Тайыр эке, кантса да сиздин эме шоу бизнесте чоң ордуңуз бар. Мисалы үчүн бизде эле жашап атасыз квартирада, отдельный бир комнатаңыз бар. Силер дейли. Силер кантип жашаган? Негизи 2 комнаталык квартира. 2 комнаталык квартираны өзүм снимать эткенмин мен. Хозяйка менен мен сүйлөшкөнмүн, договорду түзгөнмүн. Бир комнатында досум семьясы менен, бир комнатада мен семьям менен жашайм да. Ошол башка эч ким жок ашыкча. Эч ким жок. Келинчегим, бир тууган карындашым, мен, кызым төртөөбүз бир комнатадабыз. Бир комнатада досум, жубайы, иниси. Келинчегиңиз деле жеңише? Жок, иштейт. Иштейт атабы. Кызым садикке барат, келинчегим садикте воспитательница, экөө эртемен чогуу барат, чогуу келишет. 1 метро кийин бизден. Жакшы иштеп атышат. Мисалы үчүн Москвада ушундай бардыгы жакшы жашайбыз, бардыгы толук, сиз тем более бардык эмеңиз, атаңыз, апаңыз да болду. Ооба. Анан ошондо деле бир нерсе жетпегендей боло берет го, ошону эмне? Билбейм ошону. Негизи Москвага ойноп келген, жыргайын деп келген биздин бир туугандар аз эле болуш керек. Себеп дегенде бардык эле ошол көөр тириликтин айынан үй бүлө багабыз деп эле келгенбиз. Анан эң таң калтырган жери ушу пандемия учурунда болду окшойт бардыгына элечи. Биздин эми сиздер элдин күзгүсүздөр да, мисалы үчүн биз сиздерди көрүп үлгү алабыз, биз сиздердин жүрүм турумуңуздарды көрүп сабак алабыз. Ермек Нурбаев байкебиз Америкада жүрөт. Сиз Москвага келе бердиңиз. Эламан Келдибеков деген акыныбыз да бул жакка келе берди. Анча мынча учурларыбыз Америкага кетти. Бул неден улам болуп атат? Мамлекет ушунчалык маданиятка маани бербегенден, маданият министри начар иштеп аткандыгы неден болуп атат? Жок, бул негизи маданиятка тиешеси жок болуш керек. Бул мамлекетибиз кечээ пандемиядан ушудан кичине кыйналып калды го дейм. Анан кичине бийликтер алмашып, атак негизи буга чейин Кыргызстаныбыз жакшы эле өнүгүп келаткан, Кудай буйрса келечекте дагы өнүгөт. Эми бул азыр биз келип иштеп атканыбыз бардык эле убактылуу деп эсептейм. Кудай буйрса себеп дегенде бардык мигранттарды мына азыркы президентибиз Кудайга шүгүр сонун жакшы иштеп атат. Кудай буйрса мигранттар келет деп атат. Барабыз Кыргызстанга, Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Кыргызстан сила. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Кыргызстан сила. Анда универсал командасыга өзүбүздүн Кыргызстанды өзүбүз өнүктүрбөсөк башка эч ким келип өнүктүрбөйт. Универсал командасыга суроо берерин, жооп бересиз да. Бул универсал командасы Тамашо командасынан чыккан. Менин эсебим боюнча бул биринчи эле команда, өзүнүн командасын сактап калган команда. Калган бардыгы чыкты, кино тартып кетти, режиссер болуп кетти, студия ачып кетти. Бирок концерт коюп, мисалы үчүн Өзбекстан кошуна мамлекетте Миллион, Браво, Казакстанда Жайдарман сыяктуу болуп калган команда бир эле универсал командасы калды да бизде. Эл аншлаг менен концертиңиздерге кирип берип атат, көрүп атабыз. Шүгүр, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ошол концерт менен үйлөнүп багып жашаса болобу? Жылына эми сиздер бир жолу эле коесуздар азыр. Ушундай эмне кылдыңыздар, а? Жылына жазда бир жолу коюп атасыздар. Ошону 2 жолу же 3 жолу коюп, төртөөңүздөрдүн тең үй бүлөңүздөрдү баккан даражага жете элекпи же
анда билет кичине кымбаттатса элдер көтөрө албай калабы, кандай болуп атат ошо? Мындай болот. Негизи өтө көп коюп деле элдин кыжырына тийбеш керек. Өтө деле жоголуп кетпеш керек. Болгон күч аракетти жумшап, концерт бериш керек. Саны бар, сапаты жок эмес. Сапаттуу концерт бериш керек. Ошон үчүн болгон күчтү 1 жыл ичинде аракет кылып, 1 жыл ичи кийин концертке чейин ойлонуп, эмне кылсак болот, кантип идея кылсак болот. Эмелер болбойт. Окшош эме кылбай, ар бир концертти өзүнчө, ар бир концертти башкача кылып даярданып, биз ушул максат койдук, план койдук. Кудай буйрса жылына концерт берип тура турган кылып. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, Кудай буйрса 1 жылда 2 жолдон да койгонго кудурет жетет, Кудай буйрса. А бул эми универсал командасы башталганда Калыбек байке болчу. Жалал Абадтан. Калыбек Жалал-Абадтан, Садык Кара-Суудан, Актилек 30 адырдан, мен Кадамжайдан, Баткенден. Төртөөңүздөр бир окуу жайда окуган. Жок. Төртөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар эле? Универсал командасы өзү каяктан негизделип калды? Бирок Универсал командасына чейин, универсал деп ат болгонго чейин биз ар кимибиз ар башка командада ойногон жигиттер болчук. Менин өзүмдүн командам бар эле, аты Айсберг деп. Бишкекке келип ойногонсуз тамаша? Жок, биз Ошто ойногонбуз. Биз Бишкекке келген эмеспиз. Ошто тамашада ойноп жүргөн Айсберг, кийин Ачкарики деген командалар болгон. Ошол жерде мен ойногом. Мен өзүм капитан болчумун. 3 эле бала болчук. Менин командам ал. Андан кийин Садыктын өзүнүн командасы болчу. Ал Ошмунун башка факультетинде окуйт. Ал Фистех деген командасы болчу Садыктын. Калыбек менен Актилек туудан бүткөн, Оштудан. Ошол жакта олордун Stud Times деп өздөрүнчө башкача командасы болчу. Бири-бирибизге бардыгыбыз каршы ойночубуз. Ошто КВМ болобу, тамаша болобу, же университеттер аралык эмелер болуп калабы? Атаандаштык болчу бизде. Бар бирибиз бири-бирибизге атаандаш болуп, анан бирибиз утсак, бирибиз таарынып ушинтип жүрүп, кийин анан уже жакындашып, дос болуп, таанышып, анан Бишкекке команда түзүш керек. Барганда да күчтүү балдар барыш керек. Мындай сборный кылып, ар бир командадан лидерлерди чогултуп барбайлыбы деп Калыбек өзү идея көтөрүп, Калыбек өзү Эрмек байке менен байланышып, анан команда түзүп атам, барсак болобу десе, эмнеге болбойт, сөзсүз келгиле деп Калыбек сүйлөшкөн, Калыбек чакырган. Анан ошол жерден биринчи Калыбек, Садык экөө анан командага балдарды ала башташкан. Күчтүүлөрдү. Күчтүүлөрдү ала баштап, анан алганда дагы ошол күчтүүлөрдүн арасынан дагы чакырганда Садык менен Калыбектин идеясы да тамашага десең бардыгы келе берет да, биз Бишкекке кетип атабыз десең бардыгы келе берет, булар ишке деп чакырат. Балдарды биз сынап көрөлүчү, кандай дейт экен, не дейт экен, же шылтоотапы, же кандай болот, ашарга. Болгондо да Кара-Суу Ошко жакын да, Садыктын үйүнө Макапая деп коет, жана жүгөрүн жыйнаган ашарга дейт. Анан экөө олтуруп телефон чала башташат. Анан чалып, "Салам алейкум." "Алейкум ассалам. Кара-Сууда Макапаяга, ашарга барыш керек болуп атат. Садыкка жардам бериш керек. Ошого мүмкүн болсо келбейсиңер, барып келели" дейт. 4-5 жигитке чалышат экен. Аны кийин айтып берип атат мага. Кийин 1-2 жыл өтүп кеткенден кийин ушундай болгон депчи. Ошентип балдарга чалып чакырып атса, ошончо баланын ичинен бир эле Актилек келиптир да. Макапаяга. Ашарга десе, "Болду досум, кайерге барайын, эмнеге кел?" Барса Актилек турат экен да. Анан Актилек келип, "Кетиппи, жүргүлө, ишти кылабызбы?" десе, анан Актилекке, "Жок, биз ушундай кылганбыз" десе, анан Актилек сүйүнүп, ошентип ошол жерден Актилек да Сиз ага чейин сиз да жардам берген. Жок, мени чакырганда, мени эме деп чакырган, жардамга эмес, иш бар деп чакырган. Макапаяны айткан эмес мага. Келсең тайыр сүйлөшүп отурган иш бар дешкен. Анан барсам эле Ошмунун кире беришинде Калыбек, Садык, Актилек, анан Баткенден Азамат деген досубуз бар. Төртөө отуруптур. Анан барсам эле, "Кандай досум, жакшы учурашып эле. Сен тамашада ойноп жүрөсүң, жакшы жүгүрөсүң, аракетиң күчтүү, энергияң күчтүү. Эгер мүмкүн болсо, биз менен Бишкекке тамашага бар. Анан мейли барам, не кызмат, не кылам десем, сен бизге звукач болуп бересиң, диджей" дейт. Ноутбукмен сен. Затравщик эмес элең. Жок, диджей болуп бересиң дейт. Анан мен сразу эле отказ жок болду дедим. Диджей болсом, диджей болом. Кеттик ошентип, анан биринчи оюнга Бишкекке 6-чы сезондо барганбыз. 6-чы сезон октябрь айында барып, Садык, Калыбектер ойношкон, мен диджей болчумун. Мен биякта музыка коюп берген. Биринчи оюн бардым. Экинчи оюн диджей болуп бардым. Анан экинчи оюнда жакшы ийгиликтер жаратып, анан келаткандар жигиттер мен деле ойноюнчу деген сунуш менен айтсам, анан болду досум деп эле. Анан 6-чы сезондо ошол 3-чү оюндан кийин биз учуп кеткенбиз. Очкобуз жетпей калган. Себеби жаңы барган команда эми элдин оозун алды элекпиз. Учуп кеткенбиз оюндан. Кийин 7-чи сезонго чакырылдык. Анан 7-чи сезонго чакырылганда уже мен официально игрок болуп, 7-чи сезондон мен ойноп баштагам Бишкекте. Сиздер 7-чи сезон же 8-чи сезон алдыңыздар, а? 8-чи сезондо чемпион. Ошондо 6-чы сезондо жигиттер ойношкон, 7-де мен кошулдум.
Ошо менен биз 7-сезон толук, 8-сезон толук ойноп, анан 8-сезон аягында чемпион болдук да. Бирок бизге 7-сезон менен 8-сезон өтө ийгиликтүү оюн болгон себеп дегенде 7-сезондо да финалга чейин жетип, финалда позитивге утуруп койгонбуз, а 8-де уже өзүбүз утуп койгонбуз. Ушундай. Актилек акеге чоң ыраазычылык билдирип кетейик бул жерден. Биз да Кашарга чакырып калсак анда келер эдик экен. Актилек бул просто өзүнүн эмеси экен. Ооба, эми негизи сахнада эле мындай эмес, негизи жашоодо деле. Негизи Актилек эч нерседен качпаган, эч нерседен тайманбаган өтө ачык айрым жигит да. Ошонун сапаты менен баалайм. Себеп дегенде Актилекти эмне дебе макул досум, бүтүрөбүз, кылабыз дейт да. Бүтүрүп берет. Болду деп. Бияктан туруп эле мен Москвада досум мындай болуп атат Ошто, мындай десең болду досум деп туруп, айткан нерсеңди бүтүрүп, колундан келишинче жардам бергенге даяр. А Садык досум болсо сахнада Кудайга шүгүр, үйөрмандар бардыгы бизге караганда да Садыкты көп тааныйт. Себеп дегенде эң кыйын, эч ким ойной албай турган ролдордун баарын Садык өзү келтирет. Биз ага ишенебиз. Себеп дегенде сахнага кээ бир даярдалбаган сценарий болсо деле Садык өзүң деп туруп түртүп койсоң, ошол жерден импровизация кылып болсо да элди күлдүрөт. А эми Калыбек биздин сүрдүү, кардуу, биздин командабыздын аксакалы, хоть 1 жашка чоң болсо дагы аксакал, капитан эси, капитан, доспуз, жигарбиз. Бирок капитан деген аты бар, сыйлайбыз. Бир сөзүн эки кылбайбыз, угабыз, ынтымагыбыз Кудайым буйрса түбөлүктүү болсун. Эң негизи бул жерде ынтымакта, ар бир команда, ар бир эмеде. Негизи чыгармачылыкта өзүң жалгыз жүрсөң оңой, чем командага караганда. Бирок команданы түптөп кетиш бул өтө кыйын. Калыбек молодец, красавчик. Команданы түптөп Калыбекте. Барды Калыбекте. Кандайдыр бир командаларды көрүп атабыз. Акыры келип акырын өз жолуга түшүп. Бирден семейный болуп кетет, бирок Калыбек айткан деген кылып. Мен экөөбүз сүйлөштүк, мисалы Калыбек. Досум, концерт мартта. Сен январда келип кал деди. Болду, кетип атам. Сиз Кудай буйрса мартта Кыргызстанда концертте болот. Концертте болот Кудай буйрса. Толук состав, толук сценарий менен. Кыргыз элчи. Кыргыз элчи Нурматов бизди көрүп аткандар, YouTube'да жалпы көрүп аткандар, биринчиден Кыргызстандагы жалпы бир туугандар март айында универсал командасынын концерти болот. Барыңыздарды күтөбүз. Ош, Бишкек, Кудай буйрса былтыркыдан да сонун концерт койгонго аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүк болуп калса, Москвадагы бир туугандар мен жигиттерди кайрадан силерге экинчи жолу алып келем иншалла. Тамошоо командалар боюнча эң көп кубок алган команда бул менин билишим боюнча, жаңылышпасам, универсал командасы. Биз туура эле? Ооба. Туура эле. Себеп дегенде эң көп кубок алган команда дегенде бизде 4 да. Калган командалардын алды 3. Ноунеймде 3 кубок, бирөө 6-сезон чемпион, бир жолу ак калпак кубок, бир жолу адашпасам 10-сезондо юбилей кубок, 3 кубок. А бизде чемпиондук кубок 1, Супер KG сайтынын кубогу 2, анан 2 жолу ак калпак кубогун алганбыз. Ошондо бизде 4. Негизи кубоктор боюнча биз алдында экенбиз деп алсак. Я просто похлопаю. Ошол сахнадан кубок алдыңыздар, анан биринчи концерт койгондо да силер биринчи Ошко эле коюп, суроолор боюнча былтыр 1 күн Бишкек койсоңуздар, еще аз болуп калыптыр, эл аңчылап кетти. Быйыл да кайра ошол сахнадан концертиңиздер көрөбү элдер? Кудай буйруса, биз биринчи Оштон баштаганбыз, себеп дегенде өзүбүз Оштон чыккан командабыз. Оштон баштадык концертти, Кудай буйруса биринчи жылы Аншлаг, экинчи жылы Аншлаг, анан былтыры 3-чү концертти уже Бишкекке да койсок, Бишкекте да жакшы экен, көрөрмандар сону тосуп алды. Быйыл да сөзсүз Ош Бишкек концерт болот. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, калган облустарга да барганга аракет кылабыз, урматтуу достор. Жалал Абадка барыш керек, Баткенге барыш керек. Эч түндүк жака бара элекпиз, ошол түндүктө биздин бир туугандар күтүп атат. Көл жака, Нарын жака, сиздерге да барыш керекпиз, Кудай буйруса. Гастролдо барасыздар. Барыш керек өзү негизи. Азыр учурда эмнегедир билбейм, мына телефон өнүккөндөн бери мурдагыдай концерт болбой калды. Эл мен оюмча концертти сагынып да калды болуш керек, куудулдарды деле сагынып калды болуш керек. Мына гастрол болгон эмелер аз да негизи. Анан азыр ушул жерден кайрылып кетейин, баягы сахналар кечирип койгон состояниясы, Ооба. Эме болуп калды да. Азыр эч ким телевизордо көрбөй калды, эч ким концертте көрбөй калды. Себеп дегенде тойго барсаң, обычный эле тойго барсаң, ошо сен концерт коёт деген ырчыларың тойдо ырдайт. Анан ушулар күлдүрөт деген биздин тамошочулар, куудулдар колпорат тойдо. Анан концертке кандай болот эле деп анан концертный залдардагы пустой эле жатат да.
акыбалы өтө начар. Өнүктүрүш керек маданиятты. Биздин ушул мына той маданиятыбызды түшүрүп койду деп ойлойсузбу? Мисалы үчүн ырчылар сиз айткандай эле бардык эле ырчылар тойдо. Акча себеби аларга да акча керек. Ошо акча үчүн барып атат, тойдо урдап атат, мурдагыдай. Мурда мисалы үчүн ырчыларды көрбөйт эле дагы мындай күтөт эле, кадимгидей күтөт эле. Концерт болот экен деп, концерт уже болот дегенден 2 саат мурун элдер барып ошол ырчыны күтүп турат эле. Азыр уже 2 күндүн биринде баягы ырчыны көрөт, баягы кадыр баркыны жоготуп алгандай болуп калбайбы? Кадыр барк жоголбойт. Кадыр барк жоголбойт. Бирок маданиятка башкача көз карашта карап каласың да, себеп дегенде тойго келсе, кийин ошол эле киши концерт койсо, мисалы биз деле тойго барып алып барып, 2-3 күндөн кийин концерт койсок, мына өткөндө тойдо алып барды эле мунулар дейт да. Ошондой дебеш үчүн анчын тойго чыкпай коюш керек, концерт коюш керек. Бирок ар бир эле чыгармачылыкка келген инсан, чыгармачылыкка келген биздин жалпы бир туугандар баары эле ошол үй бүлө, тиричилик, той, чыгармачылык экөөнү бирдей алып кетип аткан кишилербиз да. Мына сиздер мисалы үчүн элдерди ушундай маанайын 100% десем жаңылышпайм, 100% көтөрүп берип атасыздар, концерт коюп берип атасыздар, элдер чогултуп кичине болсо дагы проблемаларды унуттуруп, маанайын көтөрдүрүп, 2 саат болсо да 2 саат болсо да эс алдырып жөнөтүп жатасыздар. Мамлекет ошол тарабынан силерге сахна тарабынанбы кандайдыр бир жеңилдик береби, неге бербейт? Бербесе Негизи мамлекет тарабынан жеңилдик жок. Неге берилбейт? Мисалы үчүн концерт болгондо сиздерге аренда төлөйсүздөр да. Аренда төлөйбүз. Ошо аренданын жок дегенде сиздерге 50% арзандатып берсе, балким сиздердин өзүңүздөрдүн бюджетиңиздер көтөрүлүп ошол жакта эле мисалы үчүн жашаса болот эле дейм да, жамбагы. Той мойсуз эле. Эми негизи мындай алып караганда жардам берип ушундай эме кылса болот, бирок атаандашуу деген барбы билбейм. Ар бир эле концерт койгон жерге барганда концертный залдын өзүнүн эмеси бар, арендасы бар. Аны сөзсүз бериш керек, себеп ал кишилерде налог төлөйбү ушундай. Бирок биздин өзүбүздүн, бизди колдогон универсалдын эң негизги демөөрчүсү бул Ош технологиялык университети. Учурдан пайдаланып Оштуга ыраазычылык билдирип кетейин. Ректорубуз Абидов Абдыкадыр Омаровичке, жалпы жамаатка, биздин сонун жакшы көргөн агайларыбыз бар, баарына ыраазычылык билдирем. Бирок Оштуда бизде өтө поддержка чоң болду. Азыркыга чейин. Барсаң кабыл алуу сонун, концертный залында концерт койсоң акысыз, эчтеке бирөө эчтеке дебейт. Оштуудан биз көгөрдүк десем жаңылышпайм да, себеп дегенде ар бир тамашага Бишкекке барып келген оюндарыбызга дайым бизди ректорубуз баш болуп колдоп, эгер кубок утсак бизди тосуп алып, сыйлап, сонун, өтө сонун. Казакстанга жарыштарга барганыңызды билебиз. Анан Өзбекстанга, Ташкентке да жарыштарга баргансыздар, командаңыздар менен, универсал командасы. Негизи универсал эмес, Ош курама командасы деп Казакстанга да, Өзбекстанга да барып келишти, бирок шартка байланыштуу мен барбай калдым. Биринчи Казакстанга барганда да, кийин Өзбекстанга барганга да бошобой калдым. Өзбекстанга барганда мен 10 жылдыгым болуп калды окшойт. Анан Казакстанга барганда убакыт таппай калдым. Бирок балдар барып, сонун оюн көрсөтүп, ийгилик жаратып келишти. Марина Рошада КВМ болот, ошол жака аттанайын деген ниетиңиздер жокпу универсал командасы? Мен командалардан сыйлагам, тамошобон командасынан сыйлаганым өз негизи универсал командасы. Ошон үчүн сизге 2 айдан бери тайрака сураныш. Болду. Орусча КВМгеби? Жок, орусча жок да бизде. Негизи командада жок, Садык акачы. Керек болсо мен Россияда туулуп, орусчадан 0 деп койсом. Эмечи? Актылек ака билбейт орусча. Жок. Эми орусча билебиз. Бирок КВНдин деңгээлинде, той алып бара турган деңгээлинде эмес да. Аны үчүн кичине орусчаны өөрчүтүш керек. Аны үчүн же мектепте окуганда орусчаны жакшы окуш керек беле. Мен эми 6 жашыма чейин биякта жүргөндө орусча, кыргызча сүйлөчүм, бирок айылга баргандан кийин айылда кыргызча эле сүйлөчүм. Ал жакта эч ким орусча сүйлөйт. Ошентип кыргызча эле чоңойдук. Ошентип орусчадан кыйла аксайбыз да. Бирок кандай тур болбосун универсал командасы жоюлуп кетпейт. Универсал командасы Кудай буйрса сакталат. Түбөлүктүү бул жанагы кийинки муун өсүп келатканда дагы муну жылы чемпион болгон эле, ушулар ушундай эле дегендей сонун ат калтырганга аракет кылып атабыз. Ынтымагыбыз үзүлбөсүн, Кудай буйрса. Жылына концерт коюп турабыз иншалла. Универсалды жоготпош керек. Сиздердин командаңыздарда башында кыз бар беле, жок беле? Жок. Эмне үчүн кыз жок? Билбейм ошону. Башыдан бери эле жок. Башыдан бери эле жок. Негизи тамаша ойногон кыз өзү негизи аз. Ар бир командада 1ден 2ден эле мындай эле ойношот. Бирок биз башында чогулганда ага чейинки Калыбектин, Садыктын баардыгынын командасында кыз жок болчу, менде да жок болчу. Менин командамда кыз жок болчу. Кийин чогулганда деле кыз жөнүндө ойлонгон деле жокпуз.
кыздын ролун ойнош керек болсо тандабайбыз. Садык болсо Садык, Калыбек болсо Калыбек, Актилек болсо Актилек, мен болсо мен баарыбыз ойноп кете беребиз. Керек болсо баарыбыз ойногон ролдорубуз бар. Мен мугалим болуп чыккан ролум бар, эжекей болдум да прическалар менен. Калыбек, Садыктар, Актилектер, таластык кыздар болду, мындай бар. Негизи Өзүңүздөр эле ойноп. Өзүбүз эле ойноп барабыз. Мынау чалдар интермедиасы номер 1 десем жаңылышпайм, бардык эле кыргыздар билет. Бул кимден келип чыккан идея? Өзүбүз универсал баарыбыз чогуу. Чалдар. Ал негизи башталышында мындай оңой эле ойлоп койдук эле, мынчалык көп кетет деп күтпөдүк эле. Себеп дегенде өзүңүздөр да көргөн жериңиздер бар. Ооба. Себеп дегенде бул мындай болуп калды да. Эмне кылабыз концертке өзгөчөлүк кандай кылсак болот деп ойлонуп отуруп эле. Давайте мындай өзгөчөлүк мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ойлонуп отура бербей, өзүбүз деле 50 жылдан кийин элестетип койдук. Мисалы азыр 30га чыккан болсок, 50 жылдан кийин 80ге чыгат экенбиз. 80 жаштагы универсал кандай болот деп эле ойноп койбойлу деп туруп эле. Ошентип эле ойноп койдук, бирок эл өтө күчтүү кабыл алды. Эл жакшы тосуп алды. Негизи мындай алып карасаң, универсалдын 50 жылдан кийинкиси бир өтө күлкүнүчтүү эле чалдар болот окшойбуз, Кудай буйрса. Ошол ойдон сакталса. Ошол ойдон сакталса, аягына чейин барсак, сонун эле чалдар болот окшойбуз. Азыр канчадасыз? 30та. Тайрека өз негизи сиз Кыргызстандан келген адамга билинет, айрыкча чыгармачыл адамдарга сырттан бардык нерсе көрүнөт. Мына Москвадагы кыргыздардын жүрүм турумун айрыкча тойлордо көп жүрөсүз, Булдактагы мындай сырттан көргөн адамга кемчиликтериңиз билинет. Ошол жагынан кандай көз карашыңыз? Ооба, негизи ар бир эле кишиде кемчилик болот да. Анан мен Москвага келгенде мынчалык ойлободум эле. Себеп дегенде Москва көз жаштарга ишенбеген шаар деп коет го, туура эле экен да. Москвага келсең, кээ бирөө жыргап атат. Жыргап, сонун иштеп, үй бүлөсүн багып, кээ бирөө буякта ыйлап атат. Эчтеке жок, же жумуш жок, документин жоготкон. Кээ бирөө карасаң тойдо, кээ бирөө карасаң клубда, кээ бирөө карасаң дагы бир жерде. Эми урматтуу жалпы бүт туугандар, бизди көрүп аткан болсоңуздар, эми биз кичинекей эле чакан эле элбиз, болгону бир 7 миллиондой эле калкыбыз бар. Ошону ынтымакка чакырып, баарыбыз биргеликте бири-бирибизди колдоп, мына айрыкча Россия жергесинде бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Өтө өзүңүздөр абайлаңыздар. Кыргызстандагы ата-эне бир туугандарыбызга, жакындарыбызга баарыбыз керекпиз. Эсен-аман Кыргызстанга кетели. Ал жакта бизди күтүп аткандар бар, бир тууган жакындар бар, элибиз, жерибиз күтүп атат. Ошол эми түбөлүктүү эле Россияда калбайбыз го дейм. Баарыбыз эле Кыргызстаныбызга кетебиз. Ошон үчүн абайлаңыздар. Өзүңүздөр этият кылыңыздар, жакшы жүрүңүздөр. Ошол эле. Чоң рахмат, ушул бардык суроолорун берип бүттүм окшойт. Ушул суроо үчүн кичине толук маалымат алайын деп сизди чакыргам. Ошол эми келип бергениңизге чоң рахмат негизи. Жок, негизи сага да рахмат. Баягы капа кылып койдумбу деп да ойлодум эле. Анан бошобой атам десем, бошогондо айтып коюңуз деп айтам деп унутуп калып, бош күндөрү кээдечи өтүп кетти. Эми баягы насип экен. Кыргызда айтып коюшат го, убакыт сааты чыкпайынча бир иш болбойт деп. Убакыт сааты бүгүн чыккан экен. Мына 2022-жыл жаңы жылыңыздар менен барыңыздар. Ушу жаңы жылдын алдында жакшы интервью болду окшойт. Ой пикирлерди калтырып, сурооңуздар болсо берип, ошол чакылган Рысбекке чоң рахмат. Рысбек жашасын YouTube каналы. Ошол Рысбек жашасын YouTube каналына подписаться кылып, коңгуроону басып, акыркы сонун кирген видеолорго ой пикириңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Универсал командасы жана Рысбек жашасын YouTube каналы ар дайым сиздер менен биргеликте болот. Ошол барыңыздарга ийгилик, жаңы жыл ийгиликтүү жылдардан болсун, үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук, сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эч качан оорубаңыздар, оорусу уйкудон алыс болуңуздар. Жараткан Аллахым баарыбызга адалдан акча таап үй бүлө багышты насип кылсын. Тайрекан жакында Кыргызстандагылар тосуп алыңыздар. Канчасы келесиз? Кудай буйрса 12-январь күнү Москвадан Ошко учабыз. 15 өзүм эле 15-ден кийин Кудай буйрса Ошто болом. Концертке даярданабыз. Семья бул жак эле калат. Барам, концерт өткөрөм, кайра келем. Чоң рахмат. Москвадагы бир туугандар күтүп тургула. Концерт өткөзүп эле кайра келем. Сизге сага да чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ишиңе ийгилик болсун. Тойду атмена кылып негизи келип бергенде рас. Чоң рахмат. Ошол жакшылык күндөрдө эле көрүшөлү. Бардык бир туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Бүгүн бизде конокто Универсал командасынын мүчөсү Тайырбек Исманалиев агабыз өзү келип берди. Тайырбек Исманалиев агабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле астыга билдирүү, өз оюңуздарды жазууну унутпаңыздар, подписка болгонду унутпаңыздар. Биз сиздер менен. Görüşkönçe достор, коштошпойбуз, görüşkönçe гана деп калабыз.